Ош шаарындагы номер 50 Нышанов Пайыз Жапарович мектебинин 9-D классынын окуучусу Рыспаева Саиданын балдардын коргоо күнүнө карата жазылган дил баяны. Дил баяндын темасы балдарга мээримибиз, бактылуу келечегибиз. Ар бир ата эне өз баласына бир эле нерсени эңсейт эмеспи? Алардын бул жашоодо бактылуу болушун. Балага ар бир мүнөт маанилүү. Эгерде анын кичинекей ийгиликтерине, жасаган иштерине көңүл бурбасак, кийин ал өтө маанилүү нерселерин айткысы келбей калышы мүмкүн. Балага мээрим бергенде башын сылап, аны ар дайым колдоп жүрүшүбүз керек. Себеби баланын көңүлүн сындырып койсок, аны жаман жолго түшүрүп коюшубуз ыктымал. Мисалы, терезени дагы сындырып койсок, аны эч качан жамай албайбыз. Баланын көңүлү дал ошондой. Анын жан дүйнөсүн кайра жандыруу өтө оор болот. Ар бир баланын өз кыялы, алдыга койгон максаттары сөзсүз болушу зарыл. Анын максаттарынын баары анын алган тарбиясынан жана мээриминен көз каранды. Балдарга мээрим берүүдө үй бүлөнүн ролу чоң. Үй бүлөдөн алган тарбия адамда өмүр бою сакталат эмеспи? Эгерде балага сенин колуңдан келбейт десек, бала менин колумдан эч нерсе келбейт экен дейт. Менин балам тарбиялуу, акылдуу деп айтсак, балада мен сулуумун, акылдуумун деген ой пайда болот. Эң негизгиси балага көңүл буруп, мээримдиккө үйрөнөлү. Мээримди көз, сөз жана дене менен беребиз. Ата-энелер канчалык баланы кучактап, бетинен өөп, мен сени жакшы көрөм деп айтса, бала ошончолук айлана чөйрөнү кабыл алып, бактылуу болуп чоңоет. Баары ага душман эмес, дос экенин билдирүү керек. Ал ага жакшы таасир этип, келечеги жарык болот. Күндөр өтүп, жер айланып турса да, мен олтурам, калем кармап колума. Балалыкка баргым келди кайрадан, бактылуу бир кичинекей жайнаган. Эх, бара алсак кана ушул күндөргө, тоо айланып, чуркап жүргөн өңдөргө. Эми билдим ойноп жүргөн мезгилди, эми сездим эң бактылуу кезимди.